Новым земельным кодексом нас, садоводов-дачников, лишают законного права на существование. Мы не являемся самозахватчиками земель, мы законные правообладатели. И категорически против трансформации наших земельных участков из категории сельхозназначения в жилищное строительство. Бул Иващенко Ольга Васильевна. Ал сунушталган мыйзамга каршы чыгып, президентти жаңы кодекске кол койбоого чакырган. Мындан кийин эле пенсионерге кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Сунушталган мыйзамга карата нааразычылык Иващенконун окуясы менен эле чектелген эмес. 20 февралда жогорку кеңештин имаратынын жанында жер кодексине каршы нааразы болгон жарандар чогулуп, петицияга кол топтоо акциясын өткөрүшкөн. 1 апрелде дагы Горький Сейил багында 30дай жаран чогулуп, жерге болгон менчик укугун сактоого, бийликтин көңүл бурушун талап кылган нааразычылык акциясын өткөрүшкөн. Парламент 3 окууда кабыл алган жер кодексине өлкө башчы каршылыгын билдирип, аны артка кайтарды. Нааразычылык жараткан жер кодексине кандай өзгөрүүлөр кирген эле? Сунушталган мыйзамдын тагдыры кандай болот? Алдыда бул тууралуу айтып берем, бизден алыстабаңыз. Сунушталган мыйзам долбоорунда эгерде жер тилкеси республикалык маанидеги шаарларда жайгашкан болсо, жарананын 5%-ын же ага барабар акчалай сумманы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп бербесе, жер участогун алып коюу каралган. Ал эми Конституциянын 15-беренесинде менчик кол тийгиз, эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт, мурастоо укугу кепилденет деп жазылат. Башкача айтканда, жеке менчик боюнча сунушталган өзгөртүүлөр адегенде эле баш мыйзамга каршы келери айтылып атат. Андан кийин эле дагы бир кемчилиги бул мамлекеттик аралык келишимдерди ишке ашыруунун алкагында жер тилкелерин конкурс өткөрбөстөн түз сатуу же алмаштыруу жолу менен чет өлкөлүк жактарга менчикке берүү деген өзгөртүүлөр. Бул деген баш мыйзамдын 16-беренесине карама каршы келет. Анда жер чет өлкөлүк жарандардын жана чет өлкөлүк катышуусу бар юридикалык жактардын жеке менчик укугунда болушу мүмкүн эмес деп жазылган. Ошондой эле жаңы мыйзам боюнча мамлекеттик жер пайдалануучуларга мөөнөтсүз пайдаланууга берилген муниципалдык жер тилкелерин жергиликтүү кеңештин макулдугусуз өткөрүп берүүгө жол ачат. Бирок бул муниципалдык менчик тууралуу мыйзамдын 4-беренесине каршы келет. Анда жергиликтүү жамаат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуу жолу менен муниципалдык менчикти башкарууга жана тескөөгө түздө-түз катышат деп жазылган. Эгерде көп патирлүү үйдүн алдындагы жер тилкесинин ижарачысы же мураскери 10 жылдан ашуун убакыттан бери жок болсо, жерди менчик ээлеринин шериктештигине бекер берүү деген дагы өзгөртүүлөр киргизилген. Бул сунуш Кыргыз Республикасынын жарандык кодексине каршы келет. Жер кодексин депутаттардын көпчүлүгү колдосо, айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоордун кемчиликтери бар экенин айтып чыгышкан. Тарыхты аркага карап койгула, бардык маселе, даже согуш жер маселесинен чыккан. Эгер буну азыр кабыл алсак, нарушение болуп, мейли, 12 депутатты сыйлабасаңар, бирок эртең ушул маселе боюнча эл чыгат. Ошол эле 15% болсо дагы ал эл да, биздин эл, биздин жарандар болот да биз. Чоң одоно нерселер бар. Анын баарын бул жерден айта бергенибизде болбойт. Билинбей туруп бомбаларды көмүп коюп атат мыйзамдын арасына. Эртең элдин арасында биз күнөөлүү болобуз жогорку кеңеш. Ага карабай парламент жаңы кодексти 3 окууда кабыл алган. Бирок ал артка кайтарылгандыгы боюнча президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 6 апрелде маалымдаган. Мамлекет башчысы бул чечимин Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендиги менен түшүндүрөт. Эгерде огород же турак жай турган жер мамлекеттик максатка зарыл болсо, анда анын ордуна чыгымдын ордун толуктап же башка жерден тийиштүү жер тилкеси сунушталышы керектиги белгиленди. Юрист Тынчтык Акжолтоев жаңы кодекстин кемчиликтери менен катар артыкчылыктар дагы бар экенин белгиледи. Жаңы кодексте эң негизги өзгөртүү бул эреже. Талаптар так жазылды. Мисалы, жерди кандай шартта алып койсо болору, кандай учурда сот аркылуу гана чечилери мыйзамда көрсөтүлдү. Жакшы жагы мыйзам ачыгыраак, тагыраак жазылды. Эми эрежелер жалпыга бирдей болот. Кемчилиги дагы бар, айрым түшүнүктөр дагы деле так аныкталган эмес. Мисалы, коомдук муктаждык деген сөздү ким кандай чечмелейт, ошол белгисиз. Бул тобокелдикти жаратат. Акжолтоев жаңы мыйзамдын 68-беренесинде мамлекеттик же коомдук муктаждык үчүн жерди алган учурда теорияда соттун чечими менен компенсация төлөнөт деп жазылганын кошумчалады. Бирок иш жүзүндө бул талаптар канчалык деңгээлде сакталары белгисиз экенин, ошондой эле мыйзам толук аткарылбаса, жер ээлеринин укугу коркунучта болорун белгиледи. Ал эми жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орунбасары Жакшылык Токтосунов жаңы кодекске каршы пикирлер мыйзамдын мазмуну менен таанышпагандыктан болуп жатканын айтат. Эми ошол бул жер кодексин толук окуп чыкпагандыгы үчүн окшойт деп ойлоп атам да. Себеп дегенде жерди алып коюу шарттары азыркы кодексте кандай болгон болсо, ошондой эле шарттар камтылган. Бир гана нерсе жанагы рыноктук баа деген нерсе
калыбына келтирүү баасы деген сөз болгон. Бирок ал калыбына келтирүү баасын деле жанагы кыймылсыз мүлктү баалоо стандарттары менен карап көргөн болсок, ал деле ошол орусча айтканда восстановительная стоимость деген ошо текущий азыркы учурдагы баасына ылайыктап кайра баалоо деген түшүнүк алып келет да. Ал деле мындайча айтканда рыноктук баа деп түшүнсөк болот. Токтосунов мыйзам долбоору тууралуу элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Мыйзам агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетине кайра иштелип чыгууга өткөрүлүп берилген. Комитет мүчөсү Балбак Түлөбаев Чекит медиага берген маегинде жер кодексин кайра карап чыгуу комиссиясы жаңыдан түзүлгөнүн, президент белгилеген кемчиликтердин үстүнөн иштөө эми башталарын билдирди. Мыйзам кайра иштелип чыгышын сиз колдойт белиңиз? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.